ошол жаран укугу менен адам укугунун эки башка болгондуктан биз мындай кылышыбыз керек. Алардын конституциялык укуктарын камсыз кылуу. Себеп кыргыз конституциябызда биздин жазылган сыртта жүргөн ар бир кыргыз жаранын укугун коргоо мамлекеттин милдети. Анын укуктарын коргоо эле эмес, анын укуктарын камсыз кылуу да зарыл. Себеп сыртта жүргөндөрдүн адам укуктарын сөзсүз түрдө биз маани беребиз, бирок жарандык укуктары калып калып атат да. Алардын добуш берүү укугу бар. Шайлоо жана шайлануу укуктары бар. Мына ошол кененирээк карашыбыз үчүн чет өлкөлөрдөгү Кыргыз Республикасынын жарандарынын конституциялык укуктарын, жарандык укуктарын, жарандарынын жарандык укуктарын жана адам укуктарынын кызыкчылыктарын коргоо жана камсыз кылуу. 5 пункттан 1 бөлүмгө, ооба, ошого эле кошумча кошуп коюш керек. Конституциялык укуктарын камсыз кылуу жана коргоо, жарандык укуктар. Бөлүм жазып алдыңар да, мына конституциялык укуктарын, жарандык укуктарын, адам укугун коргоо жана камсыз кылуу. Ооба, адам укугун биз коргошубуз керек, а жарандык укугун камсыз кылышыбыз керек. Туура. Урматтуу депутаттар, дагы барбы силерде сунуш? Президенттин өкүлү сөз сурап атат. Жанар Кубанович, урматтуу депутаттар, мен бая посолдордун дайындоосу боюнча бир токтоп кетейин дедим, уруксат берсеңиздер. Азыркы баш мыйзамыбызда 70 берененин 60 бөлүмүнүн 4 пунктунда белгиленген президент дайындайт деп посолдорду, глав дипломатических представительств кыргызских и иностранных государств и постоянных представителей деген норма кирген. Баш мыйзамда бул ыйгарым, президенттин ыйгарым укугу болду. Ошондуктан азыркы учурда маалымат иретинде баягы закон о прохождении дипломатической службе, ал жерге ошол нормага да өзгөртүү киргизилип, азыр администрация президенттен макулдашып, кийин жогорку кеңешке өзгөрүү киргизилип атат. Ошондуктан бул президенттин ыйгарым укугу болуп кирди. Демек, дипломатический служба деген мыйзамда бул баш мыйзамга карама-каршы келет. Рахмат. Баш мыйзам өзгөргөнү менен баш мыйзамдагы ушул маселе өзгөргөн жок. Мурда деле ошондой эле, азыр деле ошондой. Ошондуктан мындай азыр ушул маселени терең козгобой эле коелу азыр. Ал жерде дипломатический служба мыйзамында жазылат да, мурунку сиздер билесиздер, баягы коалиция менен ал өзгөргөн жок. Коалиция менен түзүлөт жана консультация гана деп жазылган да. Жанар мырза, туура айтып атат. Конституцияда кандай болсо ошондой жашаганга көнүшүбүз керек. Конституцияда акылдашууга, макулдашууга, кызматташууга деген түшүнүк жок. Ыйгарым укуктары жазылган, дайындайт, бошотот. Бүттү, башка түшүнүк жок. Биз буга моюн сунушубуз керек дагы. Макулдашыбыз керек. Сиздин оюңуз ошондой болуп кызматташып койсо, мүмкүн пайдалуураак болор беле деген далалатыңыз бул адамдык маселе, инсандык, мамлекетчилдик маселе. А укуктук маселеде Конституцияда так жазылган, биз менен акылдашууга, мындай кеңешүүгө ал киши милдеттүү эмес деп турат да. Ошон үчүн талашпайлы. Талашпайлы кете берсин, дайындап алганын алып дегенде, эми аны менен биздин кадырыбыз же өсүп кетпейт, же түшүп калбайт. А эгерде кенен коомчулук менен акылдашып көрөлү, андан эч мындай бир кадырым түшүп калбайт деген болсо, ал чыныгы инсаний маселе. Бул пайдалуу болмок, бирок тилекке каршы андайга барбайм деген болсо, талашыштын кажети жок. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Анда ошол 8-чи маселени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин карамагындагы маселелерди бекитип берип койсок. Ким макул? Алымча кошумчаларды эске алуу менен бирге жана миграция боюнча ошонун баарын азыркы сунуштагыдай кылып жазасыздар. Каршы жок. Кабыл алдык. Чоң рахмат.
урматтуу президенттин өкүлү, могул 5-чи маселени кандай кылабыз? Азыр бюджет комитетинен айыл чарба министрдин орун басары келишке керек. Баяндаманы сиз жасайсызбы же ким? Урматтуу жанар макулдашууну. Мынал Минсельхоздон өкүлдөр келди, башкармалыктын башчылары жана тиги бөлүм башчы жана токой чарбанын жетекчилери. Ошолор уруксат берсеңиздер, ошолор баяндама берип койсо. Биз мындайга көнөлү. Эми бул жерде баяндамачы деп министрдин орун басары Шерипов Нурлан жазылып турат. Сиздерге белгилүү болгондой, өткөн комитетте биз терең талкуулап карадык элек. Бул жерден бир топ суроолор болгон. Бул толугу менен грант, бул макулдашуу. Биз 1 сааттан ашык терең талкуулап карадык. Кийин ошол маселе жылдырылды. Бул өтө маанилүү, өтө керектүү неме. Бул зеленый фонд, баягы жашыл фонд аркылуу келип атат. Бул абдан баягы токойлорду, жайыттарды өнүктүрүү, токойлордун немеси санын көбөйтүү боюнча маселе каралган. 29,9 миллион доллар бул толугу менен грант. Ошол баягы биздин немебизге жаратылышыбызды, токой чарбабызды өнүктүрүү боюнча ушундай маселе каралып жатат. Ошону колдоп, ушу кабыл алып койсоңуздар деп суранат элем, урматтуу депутаттар. Бизде дагы бир маселе бар, ар кандай маселелер. Ар кандай маселелерди карап өтө берели, анан көрөлү. Эгер үлгүрүп келип калса, келип калды. Эгер болбосо биз депутаттар сунуштагандай башка күнгө жылдырууга туура келет. Рахмат. Адагың самайчы. Процедуралык маселе. Эч кимдин катышуусу жок деле карап колдоп койсок боло берет. Бирок принцип деген принцип. Ошол өкмөттүн токтому менен бекитилген инсан келип жоопкерчиликти толук түрдө алуу керек болот. А эгер өкүлчүлүк биз ушуну туура көрөбүз деген болсо колдоп койгондон эч нерсе чыкпайт. Андан экинчисинде ушундай бир сунуш айтылышы керек. Ошол министрлердин орун басарларын жиберип коюп, бөлүм башчыларын жиберип койгон практиканы токтотушубуз керек биз. Мындан тек гана пайда табат. Жаш кадрлар болгон болсо өсөт, үйрөнөт, көнөт. Анан боло берет да, бара берет да, жогорку кеңеш кайда кетмегеле деген позициядан алысыраак кетишибиз керек. Адакам Кимсанбаевич, мен бир белгилеп кетейин. Биз андай ойдон алыспыз. Азыркы министрдин орун басары ошо бюджет комитетинде ушул мыйзам боюнча азыр ушул эле макулдашуу боюнча баяндама берип атты эле, ошо жетишпей калды да. Мен айтып атпаймынбы, сиздин деле сөзүңүз жетиштүү, колдойлу десе колдоп деле кое беребиз. Бирок баягы элибизде керемет макал бар го. Кардыма эмес, кадырыма ыйлайм дегендеги жеткирбешиңер керек да. Рахмат. Менин билишимче бул жакта депутаттарда бир канча суроолор бар да. Эгерде жооп бере алабыз десе, анда биз карайбыз албетте. Бирок азыр ар кандай маселелерди 9-маселе бар бизде. Ошону жыйынтыктап коелу. Андан кийин сиздерге өтсөк.